Кара чегирткелер чөптүн арасынан кара чегирткелердин чырылдаган үндөрү угулатты. Алар жай мезгили менен коштошуп, моңдуу жана узун оон созуп жаткансып сезилди. Жай бүттү, жай бүттү, жай бүтүп баратат деп тынбай чырылдап жатышты. Жылдын эң сонун мезгили болгон жайдын аягы, күздүн башында кара чегирткелердин чырылдаганы сооз маанай жаратып, өзгөрүүгө даярдап койчу. Чегирткелердин добушу туш тарапта жаңырып турду. Бул добуш чаң баскан жол менен бараткан Эвери менен Фернин эсине мектепти салса, балапандар чоңоюп калганын, Шарлотта үчүн суук түшөрүнө аз калганын, Уилбур үчүн жыгачтан куту жасап аткан Лерви үчүн картошка каза турган мезгил келгенин билдирди. Ашканада тамак жасап аткан Закерман айым чегирткелердин үнүн угуп, дагы бир жай зымырап өтүп кетти деп үшкүрүп койду. Жай бүттү деп чегирткелер кайталап атышты. Суук түшөрүнө канча убакыт калды? Көрүшкөнчө жай мезгили, саламатта бол. Чегирткелердин чырылдаганын уккан койлор иштери уйгу-туйгу болуп, тынчсызданып, тосмонун жыгачын түртүп чыгып, чие жол менен талааны көздөй жөнөштү. Алардын артынан каз балапандарын ээрчитип чыкты да бакчадагы жерге түшкөн алмаларды чокулап жей баштады. Саз жакта өскөн зараң багы чегирткелердин үнүн угуп чочуп кеткенден жалбырактары сары кызыл түскө айлангансыды. Фермада болсо Уилбур көңүл чордонун ээлеп, элдин баары тегеректеп аны карап жатышты. 3 маал тамактын туура режимдин натыйжасында Уилбур келбеттүү фермерлер көз арткан каманга айланды. Айрым учурда аны көргөнү келген адамдардын саны 100гө чейин жетип атты. Шарлотта болсо желеге жалтыраган деген жаңы сөздү окуду. Уилбурдун тереси күнгө чагылышып, жалтырап, атына заты жарашып турду. Торопой ар дайым жүргөмүш досунун ишеничин актоого далгалат кылчу. Шарлотта желеге өзгөчө торопой деп жазса, Уилбур башкалардан айырмаланууга кудуреттүү деп жазса, ошого ылайык түр көрсөтүүгө, эми жалтыраган деген сөздү жазгандан кийин болушунча терисин күнгө чагылыштырып, жалтырап көрүнүүгө болгон аракетин жумшап атты. Чындыгында жалтырап көрүнүү оңой олтоң нерсе эмес болчу. Уилбур ал үчүн башын кыйгач буруп, кирпиктерин кайкалатып, көздөрүн жалтыратып карап калчу. Эл жадап баратканын байкаса, дароо демин ичине алып, көйлөнүп туруп, арты көзү чимирип, секирип турган элди таң алтырчу. Чындыгында эле жөнөкөй торопой эмес экенби деп Закерман элди карап компоюп туруп калчу. Мындай жалтыраган торопой элде жок. Ошентип күндөр зуулдап өтүп атты. Уилбурдун достору ал ар дайым көңүл чордонун табылгонго көнүп, атак даңкка жеткенден кийин кекирейип, бой көтөрүп калат деп чочулап жүрүштү. Бирок Уилбур мурдагысындай эле бир калыптан жазган жок. Дагы эле келечегинен тынчсызданып, кичинекей жүргөмүш анын өмүрүн сактап каларынан күмө сынап жүрдү. Кээде уктап жатып, түшүнөн чочуп ойгончу болду. Бир жолу түшүндө адамдар бычак, мылтык алып келип, аны сойгону жатышыптыр. Чочуп ойгонсо, Кудай жалгап жөн гана түш экен. Күндүз Уилбур эч нерседен кабарсыз, жакын достору менен күн өткөрүп, өзүн андан өткөн бактылуу жан-жоктой сезип жүрдү. Анткени Уилбур достук дүйнөдө теңдеши жок жараткандын тартуусу болчу. Кара чегирткелердин добушу башкаларды убайымга салган болсо, Уилбурга эч кандай таасирин тийгизген жок. Балким торопой алдыдагы жарманкеге камданып, толкунданып жаткандыктан ага анча көңүл бурбаса керек. Эгер Уилбур жарманкеде сыйлык алса, Закерман аны соймок тургай көзүнүн карегиндей сактай турганы анык болчу. Акыркы күндөр Шарлотта өзүнчө эле түйшүк тартып, досунан бир нерсени жашырып жүргөндөй туюлду. Күндөрдүн биринде Уилбур таң атпай Шарлоттага кирип жарманке тууралуу кеп козгоду. Шарлотта, мени менен жарманкеге барасыңбы? Билбейм, деди жөргөмүш. Жарманкеге азыр барганга шарт жок. Ушул тапта мен үйдөн жарым карышта чыга албайм. Эмнеге? Деди Уилбур. Кандай десем, ишим өтө көп. Азырынча желемден да чыга албайм. Суранам, мени менен барып келчи, деп Уилбур жалтырады. Мага сенин жардамың керек. Сенсиз кантем? Капа бара албайм. Зарыл бир ишим бар. Үйдө калышым керек. Кандай иш? Деди Уилбур. Жумуртка чыгарганы турам. Ал жумурткаларды сала турган баштыкча даярдашым керек. Жумуртка дейсиңби? Мен билген эмесмин, деди Уилбур. Таң калбай эле кой. Мен жумурткада таштайм. Кыскасы, ар тараптуу жанмын, деди жөргөмүш. Ар тараптуу дегенде кандай түшүнсөлөт? Деди Уилбур. Ичинде толтура жумуртка бар дегенди билдиреби? Жок.
колунан баары келгендерди артыраптуу деп коюшат. Желе тартып, чымын-чиркейге кармагандан да башка бир топ өнөрүм бар. Жарманкеге барып жумурткаларыңды ошол жерден чыгарсаң кандай болот? Сонун болор эле, деп Уилбур жөргөмүштү көндүрүүгө далалат кылды. Шарлотта болсо желени чоюп туруп кое берди да, анын термелгенин ойлуу карап туруп, "Жок, бара албайт окшойм", деди. "Жумуртка таштаган кандай болорун сен билбейсиң да, үй-бүлөлүк милдетимди Жарманкеге алмаштыра албайм. Жарманке болобу, башкасы болобу, жетилген кезде жумуртка таштаганга даяр турушуң керек. Сен көп ойлонбо, болбосо Жарманкеге чейин арыктап кетесиң. Кыскасы, мындай деп сүйлөшөлү. Ага чейин өзүмдү жакшы сезсем Жарманкеге барам". "Жарайт", деди Уилбур. "Мени жалгыз таштабай, дайыма жардамга келериңди жакшы билем". Ошол күнү кечке Уилбур самандын үстүнө ооналактап кебеден чыккан жок. Шарлотта да чегетке жеп эс алып отурду. Жакында анын Уилбурга пайдасы тийбей каларына көзү жетип турду. Ошентип, Шарлотта башка иштеринин баарын жыйыштырып, жумуртканын башыкчасын токууга киришкени турду.